Австралиядан салам. Бул апта билим берүү апталыгы болуп белгиленди. Бул жумада жаңы түштүк Уэльстеги бардык мектептер билим берүү апталыгынын майрамдап жатышты. Биздин штат Нью Саут Уэльс жаңы түштүк Уэльс деп аталат. Ошол бул билим берүү апталыгы бул мамлекеттик билим берүүнүн керемет жактарын таңазалоо, таануу үчүн өзгөчө учур. Биздин мектеп Минчинбурги. Алгачкы мектеп болуп эсептелет 6-класска чейин. Ошол Минчинбурги мектебинде бул апта окуу, чыгармачылык жана коомчулук дохо гүлдөп турган мыкты чөйрөнү урматтоо үчүн арналды. Билим берүү апталыгы бул окууну, жаңылыктарды жана окуучулардын жетишкендиктерин майрамдоо убактысы. Ошондой эле бул биздин мугалимдер, ата-энелер окууга болгон сүйүүнү тарбиялоого талыкпас эмгегин таанытуу мүмкүнчүлүгү болуп эсептелет. Быйылкы жылдын темасы өз мүмкүнчүлүгүңдү жандыр деп аталды. Ошондо балдардын ичинде чексиз мүмкүнчүлүктөр жаткан эскерткен күчтүү чакырып болуп саналды. Бул аптаны жаркыраган ачылыш менен башташты. Анда биздин мектептин окуучулары да өздөрүнүн чыгармачылыктарын көрсөтүштү. Ошол Австралияда Австралиянын абориген жана Торрес деңизи аралдарынын бай маданиятын таңазалаган сонун чыгармачылык чыгармачылыктарды да көрсөтүштү. Биздин мектеп абориген бии менен башташты. Анан кийин мектептин оркестри ойноду. Ал жерде менин кызым да ойноду. Баритонду бурчта турат. Ошол анан биздин мектептин балдары өздөрүнүн жакшы өнөрлөрүн көрсөтө алышты дейм. Бул кече Сода борборунда болуп өттү. Ошол өзүнчө бир чоң иш-чара болуп, балдар өздөрүнүн өнөрлөрүн тартылашты. Биз мектепке чоң ыраазычылык билдиребиз. Мектептин жана кызматкерлердин колдоосу ар бир окуучунун өнүгүшүнө жол ачып, баарына мыктуу болууга шыктандырат.